Саламатсыздарбы Москва жергесиндеги биздин мекендештер, барыңыздарга жалындуу салам айтам. Москва жергесинде эмне гана болуп жаткан жок, өзүңүздөр көрүп аткандай, аябагандай резонансный учурлар көп болуп атат. Азыр мынакей аэропортко учуп келгенде киргизбей, проверкалар күчтүү болуп атат. Өзүбүз көрүп атабыз. Ошого жараша биз дагы бир аз алдын ала ойлонуп, өзүбүз да даяр болойлу. Көптөрүбүз аябагандай көп нарушение кылабыз. Мына кече эле көрүп өткөндөй, тиги жакта Озондун складында тажик менен кыргыздар мушташып атат. Эми ошолордун баарын айтып отурсак көп нерсе болуп атат да. Анан кийин булардын максаты бизди бул жактан Кыргызстанга кетирүү, азайтуу болуп атат да. Ошонун дагы бирден бир себеби бул жакынкы күндөрү сиздер жазатып жаткан трудовой договор болот да, туугандар. Трудовой договорду биз баарыбыз тең эле азыр бүт бардыгы, мен деле баардык көп кишиге жазап берип жүрдүм. ГПХ, гражданский правовой договор, госуслугиден эле тапшырып алып, анан кийин регистрациябызды продление кылып келатабыз. Өзүңүздөр уведомление менен договорду алып элечи. Бирок жакынкы күндөрү туугандар, булар уже ошолго жетип калды. Анткени мен уже факттарды көрүп атам. Договору жок болгон үчүн, бул жакта мурда договору жок болгон үчүн границадан киргизбей койгондорду да көрүп атам да. Ошондуктан азыр алдын ала алуу үчүн бул жана биз жазатып жаткан ГПХ, ал ошол 12 ай бою налог төлөнбөйт ал. Бир эле жолу барып регистрациябызды продление кыла алабыз, бирок базадан чыкпайт ал, ооба. Билип атабыз баарыбыз. Аны кайра убарып алып, базадан чыгарыш үчүн кайра уведомление тапшырыш керек, об увольнении дегенчи. Ошон үчүн бирок ал жакта налог төлөнбөгөндүгү үчүн аны да карап чыгып, жакынкы күнү мамлекет буга да жетет. Ошондуктан колуңардан келсе, экөөнүн разницасы, ценасы ашып кетсе 1000–1,5 миң болот да. Берки ручной эле кол менен алып барып тапшырган договорду жазатканыңар туура болот. Договор, уведомление, справка, заявление, ходатайствосы менен баардыгын чек-чейтип, ручной алып барып тапшырып, кайра колубуздан ручной алып кеткен договор эң жакшы договор болот да. Анткени даже регистрацияңар базадан чыкпай калса, договоруңар бар болуп, анан бирөөгө документ тапшырган болсоңор, анан ал регистрацияны базага киргизбей берип койгон болсо, мисалы, маргандай болот да. Ошол убакта дагы силерге договордун жардамы тиет. Кантип сот көбүбүз кайрылабыз да, эптеп бирдеке кылсак болот эле деп 50 миң адвокатка беребиз. Адвокатка бергенде эле адвокат карайт дагы, договоруң барбы деп сурайт. Жок болсо эле, жана ГПХ договор болбойт, болду. Ал жарабайт, ал адвокатка жардам тийбейт. Бул договордун, мынакей, ручной алып барган договордун күчү иштейт дагы. Сиз ошол договордун артынан сотту да утуп чыксаңыз, бир 90% утуп чыкканга мүмкүнчүлүк бар да. Договор бар болсо, анткени ал договор аркылуу налог төлөнүп атат деген сөз бул. Ошондуктан баарыңыздарды ручной мокрый печать менен алып барган договорду жазатууга чакырам. Пайдасы алдында кийин билесиздер, тиет. Анткени биз кээ бир адамдар менен сүйлөшүп турабыз, алар айтып атат, что ушундай болот деп, эми ФМСте иштегендер менен сүйлөшөбүз. Ошондуктан баарыңарга советую ошондой договор жазаткыла. Андай договорду кайдан жазатам деп жүрсөңөр, мына мен номер калтырып коем. Ошол номер менен байланышып жазатсаңар болот. Баасын жана эмне документтер керек экенин ошол жакта толугураак силерге айтып берет. Андыктан дагы ушундай маселелер болсо мен сиздер менен бөлүшүп турам. Ал эми сиздердин оюңуздар кандай маселе жаралып атат, бул договор тууралуу дагы кимде кандай ой бар, ошол тууралуу комментарийге жазып кетсеңиздер болот. Ал эми видеону пайдасы тийген болсо, группаларга бөлүшүп, статустарга бөлүшүп коюңуздар. Мен сиздер менен Тимур Курманбеков жана Компас Pro командасы болду. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар. Биз сиздерди жакшы көрөбүз.